Riyaz-ı Salihinde İmam Nevavi yandan sırtqarı İbn Hacer el-Haytami Zavacir degan kitaplarında aytqanday hal tahillu al-ghibetu fi ba'dil ahyan degan suroo beredi. Keyber uçurda gıybet aytqanга bolobu halalibi jokbu degan suroo. Qala Nevavi rahimahullahu taala İmam Nevavi aytat Ya'lam annal ghibata tubahu li gharadin sahihin şer'iyyin la yumkinul vusul ileyhi illa biha ve huwa sittetu esbabin. Bilginin gıybet kebir uçurda tuğra şer'i şariattık maksattın negizinde halal болады. Şariattık tuğra maksattın negizinde gıybet kılığa şariat ruhsat berip mubah болады. Oşol gıybatsız oşol nersege jetilbey turgan bolsa. Al altı türlü sebep menen болады. Birincisi el mutazallimu. Zulümdük görgen adam. Biri seni korkutup atsa, kordop atsa, zulümdük kılıp atsa, oşonun körsetken zulümdüğün oşolordu tosup koya turganda aytsaң болады. Prokuraturaga aytasın barıp, sotga aytasın. Antpesen o hakikatin koluna gelbey atat. Seni korkutup atat, sana zulümdük berip atat. Oşol sendegi zulümdükti kim kötörө alsa, oşoga aytasın. Kede direktirge aytasın, kede aylak sakalına aytasın, aytar oşo bирөөгө aytasın. Oşonun jaman ayыбын aytıp, oşentip bana zulüm kılıp atat dep arızdanıp barsaң, bul gıybet dep esептелбейт. Uzakıraak eкен, kıskartkım gelbedi, oku toluk okugan jokmун. As-sani al-isti'anatu ala taghyiril munkari ve raddil asi ila sawabi. Bu adamlarda kılıp atkan munkar, şariattan taraptan tıyıu salıngan, inkar kılıngan, tuğra emes dep tabılıngan işlerdi özgörtүүгө жардам берүү максатында айтсаң, анда гыйбат болбойт. Же ошол күнөөкөр адамды туура жолго кайтаруу үчүн айта турган болсоң. Бирөөгө барып айтасың, таксырым, сиздин балаңыз кечинде кыздар менен өшүп атканын көрдүм. Колунда сигарети бар экен, бир бутунда пивосу, колунда пивосу бар экен. Чындап ошону айтсаң, сенин жаман бул гыйбат. Бирок ошол баласын атасы жолдон кайтарыш үчүн айтып аткан болсоң атасына, мына ошол гыйбат эмес болот, анткени ошону сен туура жолго кайтарып атасың. Андан кийинкиси алистифта. Фатва сурайсың. Аялдар келип сурайт, күйөөм ошондойт мынтет дейт. Мына менин кулагыма түшүнө. Бирок булар мага келгенде ошол күйөөлөрүнү гыйбат кылыш үчүн эмес, фатва суроо үчүн келет. Ошондой учурда мындай кылсам болобу же болбойбу деген маселе айтып келет да. Демек фатва сураганда, казыдан өкүм сураган учурда ошонун айыбын айтып сурай турган болсоң, бул нерсе гыйбат деп эсептелбейт. Üçüncüsü. Dördüncüsü tahzirul muslimina mineşşerri ve nasihatahum. Musulmandardı jamandıktan tosup alуу üçün jana alarga nasihat berүү üçün aytkan sözün gıйбат болуп эсептелбейт. Анткени birincisi kitap жазган алымдар боюнча, сабак бергендер боюнча, сабак берип аткан берген сабак ката болуп, жолу туура эмес болуп, жазган китеби туура эмес, акыйданы баяндап аткан болсо, ошону билген адамдарга айтыш важип болот. Ошол гыйбат айтпаса күнәкар болот. Бирок китеп жазат, китебин таратат, бекинип көрүнгөн жерде сабак берет. Ошонун манхажынын туура эмес экенин айтып берсең, ошол нерсе сага милдет болот. Имам Бухари эң чоң мухаддис алым китеп жазып айтат. Китеби кандай муну оку? Көп китептер бар, арасында айтат да. Мунун хадиси кабыл кылынбайт, себеп дегенде жалган сүйлөйт эле. Мунун хадиси болбойт, себеп дегенде мындай кылат эле деп адамдарды айыптаган жерлери бар. Бирок булар пайгамбардын хадисин ташыган үчүн ошол айыпты айтып, ошол айып себептен булардын хадиси кабыл кылынбагандыгын айтканда, Имам Бухари айтат, кыяматка барганда бир дагы адам мени гыйбат кылдың деп мойнума асыла албайт, иншалла деп айтат. Болбосо анын китептерин окуй турган болсоң, анда жарык берет. Адамдарды гыйбаттайт.
Бирок халал гыйбат менен эмне үчүн антип гыйбатын айтып кемчилигин айтпаса, адамдар эмне үчүн Бухари ушул хадисти алган жок деп таң кылат эле. Демек илим жогору турат тууганым. Андан сырткары сенин шакирттериң, адамдар сага ишенип, ушул кандай айтат экен деп турган учурда, ошолордон жашырып ынтымак деп же башка бир нерсе деп, башка бир туура эмес тайпалардын айыбын айтпай койгон болсоң, анда кыяматта күнөөкөр болосуң. Биз ушул жерден айтып атышат. Мен кээ бир жамааттарды айтып атам, мунусу туура эмес, мунасы туура эмес деп. Биз баштаган жокпуз, биз жамандаган жокпуз. Болгону атайын группалар топтолуп түзүлүп, биздин ушул сабактарыбыз баштан аяк угуп, анан өздөрүнө жакпаган жери, туурасы туура алхамдулилла. Бирок аларга туура эмес келген жерин алып алып, анан көрүнгөн жерден жаман сөздөр менен жамандап, атыбыздан бери айтып, ал эмес китептерге чыгаргандан ошону көп адамдар ишенип алып кетип калбасын деп айтып атабыз. Болбосо бизди жамандап атканда эч калат болгон жерибиз жок. Ал эмес кепирлери кафырга чейин чыгарган. Чубак ажы кафыр деп айткан фатваларын укканбыз өз кулагыбыз менен. Өзүбүздү сабак алган 2 жылда 3 жылдап шакирт болуп жүрүп кийин күфүргө чыгарган укканбыз туугандарым. Бирок бул маселе менин өзүмдүн үй бүлөм менен же сенин үй бүлөң менен бүтпөйт. Бул дин маселеси. Маселенин бардыгы пайгамбарыбыз алып келген динди кантип таза сактап калып, таза мыңга өткөзүп беребиз деген маселе. Ушул жака менден бир ооз сөз угам деп келгендердин ар бири кыяматта менден сурайт, эмнени бизге айттыңыз, эмнени айтпадыңыз деп. Эгерде жанагы жазган бир тууганым гыйбат деп айтып аткан нерсе ал гыйбат эмес. Гыйбатта угулат ошентипчи. Ошону айтпаса мен кыяматта сага жооп берет элем. Билем, азыр дагы сабакта кээ бирлер келип, адашып кете турган жери каеринде турат деп ошону жазып алып, анан эртең интернеттен чыгара турган, башка жерге айта тургандары бар. Ушул жерде тура тургандардын арасында дагы. Интернетте толтура, Египетте, Сауд Аравиясында, башка жатан группалар ошентип иштеп атышат. Анан ошолордун кылып аткан иштери, акыйдасындагы туура эмес жерлер жөнүндө айтсаң, ошону гыйбат кылба деп ошентип атышат да. Биз козгобойт элек. Биз өзүбүз билген акыйкат айтып чыкпай кете берсек болот эле. Бирок биз айтып аткан акыйкат ал акыйкат эмес. Айтканы ката деп көчөгө чыгып кыйкырып аткандан, ошого жооп бериш үчүн айтып аткан учурда ошону гыйбат катары кабылдап атышат. Балки мен ойлойм, ошол суроо жазган адам балким өтө таза адам болуп, бардыгын өзүндө көргөн үчүн жазып атат. Же ошолордон. Дин үчүн. Анткени устаз өзүнүн шакирттеринин кимдерге каттап аткан, кимдерден маалымат алып аткандыгын угуп, билип туруп, эгерде туура эмес болсо айтканга милдеттүү болот. Мына кара, иза раа мутафаккихан ятараддаду иля мубтадиин. Эгерде илим алып аткан адамдын бидатчы, мубтади адамга каттап аткандыгын көрсө, ау фасикин, же бир фасык адамга каттап атканын көрсө, я хузу анхул илма, андан илим алып атканын көрсө, ва хафа ан ятадаррара ал мутафаккиху бидалика. Ошол илим алып аткан адам ошондон зыян тартып кала турган болсо, этикат маселесинде же башка маселеде дейт. Фа алейхи насихатуху би баяни халихи. Ошолорго ошол муптадинин, ошол фасыктын абалын баяндап осуят кылуу милдеттүү болот дейт. Имам Наваидин сөзү. Кийинкиси ошондой эле бир адам машвара кылса, кызыма ушул күйөө чыгып атат, же соода кылайын, шерик кылайын дедим, кандай деп айтса, ошол адамдын айыбын билсең, аны ачык айтып беришиң сага милдет болот. Ошондой эле кээ бир адамдар бийликке келип калат, ошол бийликке татыксыз. Ал чоңдор билбей алдап келгенин. Ошон татыксыз экенин билсең, андан дагы чоңурагына барып, муну койгон адамың жарабайт ушул жерге деп айтсаң, бул да гыйбат эмес. Бул балким сенин мойнуңдагы милдет. Бешинчиси ан якуна мужахиран би фисқихи ау бид'атихи. Кал мужахири би шурбил хамри ва мусадаратин наси. Кээ бир адамдар бар, кылган ишин ачык кылып басып жүрөт. Бирөө арак ичет, ошол арак ичет деп айтсаң, бул гыйбат болбойт уже. Анткени ал өзү ошону айтып мактанып басып жүрөт. Бирөө мародер, аны мародер деп айтсаң, элдин бардыгы так болбойт. Айтсаң гыйбат болбойт. Же бирөө акмак деп айтсаң, ал өзү акмак, көчөдө акмак болуп басып жүрөт. Же бир жылаңач кыз жүрсө, ушу жылаңач деп айткан болсоң, элдин бардыгы билет, айтсаң айтпасаң деле, ал гыйбат болбойт. Алтынчысы ат-тариф, адамдарды билдирүү үчүн. Мухаммадтан 4төө бар. Мухаммад кайсы десең, Чолок Мухаммад деп айтсаң, мисалы чолокто белгилүү болгон болсо, Аксак Мухаммад деп айтсаң, уже бул гыйбат эмес тууган. Эмнеге? Аны билдирүү үчүн. Бирок ушулардын бардыгында ниетиң түз болсо дейт.
İmam Nevavi aytadi: "Fa hadihi sittatu asbabin zakaraha al-ulama wa aktharuha mujma'un alayhi." Uşul 6 nerseni ulamalar zikir kılgan köpçülüğüne icma bolgan deydi. Wa dalailuha min al-ahadis sahihati mashhuratun. Bulardın dalilleri deydi, sahih hadisler menen belgili bolgan deydi. Uşul 6'nın tegereginde ulamalar aytıp oturup, maydalap oturup 11, 12, 15 kiçene apargan. Birön içinde 5-6 tur koşulup ketedi da, misal üçün maşvara kıla turgan bolsoň, kuda düşüp kala turgan bolsoň, biznes kıla turgan bolsoň, je uy satıp ala turgan bolsoň dele. Al-jaru qabla dar. Uy satıp alayın dedi, moň jagyn eşmat, sol jagynda taşmat, kандай uşular dep aytsaň, aytyşy mümkin. Jaman toğun kirse jygat çabat, ırgıtıp koyup öldürüp dep aytat bir neke dep. Aňdyt dep. Anan adam bir adamın atını aytıp eşmat dep aytsaň, şunda gıйбат bolup da, birok jalpy jamaat katary aytyp attyr, ayöň aytyp atkan bolsoň, bul gıйбат dep esepdelenbeyt tuğanym. Niyetin tüz boluş gerek. Oşon üçin egerde janagy bir tuğanybyzdyn göňülüne kalıp ketpesin, aytsak da uşul baptan ayttyk, birok inşallah itire beret, kerwen jüret, mundan ary sabaklarda kozgoýbuz bulardyň temasyny. Bekerden beker muna oşinti wagt uşaky ketip kalyp atat. Ne kılabız eme? Ayla jok. Ayla jok, birok I love you degen söz bilesiňerbi? Bir tuğanybız alar dele, jaman bolsa bizdin bir tuğanybız. Bir tuğanybız.